Майрам күнү да Нурлан ага устаканасында жаңы жасаган сыбызгы менен чоордун ар бир көзөнөгүн кылдаттык менен оюп, даярдаган соң күүгө келтирип жаткан убагы. Аспапты күүгө салууда өзүнчө машакаттуу жумуш, абдан кылдаттыкты талап кылат. Себеби үйлөмө аспаптын добуш бийиктиги абанын температурасына көз каранды. Аны атайын электрондук күүлөгүчтүн жардамы менен байкап көрөт. Музыка деген кулактан кирип бойдолот. Адам жан дүйнөсүн тазалаш керек. Жан дүйнөсүн тазалап, ошондой кызмат кылалы деп атсак, анан аспаптарыбыз фальш болсо, күүгө келбесе, анда эч кандай пайдасы жок, зыян да анын. Ошон үчүн бул чоң жоопкерчилик, аспаптарды так күүлөө бул жоопкерчилик. Көзөнөн чоң ачык экен. Дагы бир сыйра кынапталып, боелуп, сырдалып бүткөн соң буйрутма берген студент аспаптарын алып кетсе болот. Абдан жакшы болду бул. Bir жылдан бери агайдын устаканасында Манас эпосунда айтылып жүргөн Герней, Сурнай, Доолбас, ордого какчу, доол өңдүү жоокердик музыкалык аспаптар жасалууда. Герней, Сурнай тарттырып, кереметин арттырып дейт. Мына орегил Герней. Алар дээрлик жоголуп бара жаткан элдик үйлөмө жана урма аспаптар. Адегенде изилденип, кийин калыбына келтирилди. Ал үчүн Манас эпосуна сүңгүп кирип, тарыхый маалыматтарды изилдөөгө туура келген. Алардын бири жыгаштан жасалган, экинчиси жезден жасалган Сурнай, же Чыңроон. Алар Манас театрына жасалып жатат. Аскерлерди чогултуш үчүн ойнолгон жоокердик аспап болуп эсептелет экен. Ошондой эле бул аспапта дагы ошо тойдо ойнолсо керек деп эсептейм. Акыркы Чыңроонду тарткан киши Тайкожо Сурнайчы болгон. Андан кийин ошол Чыңроон бизде жок болуп кеткен. Баягы эл оозунда жыйналган сөздөрдү чогултуп, изилдеп өз алдынча. Ошону менен анан Чыңроондун бул Сурнай эле сыяктуу аспап экендигин болгону, мунун үнү бийик болуп ошон үчүн Чыңроон деп аталат экен. Андан тышкары жезден жасаларын ошону аныктап, анан бүгүнкү күндө кайрадан калыбына келтирдик десек болот. Элдик музыкалык аспаптарды жасаган усталар аз. Унутта калган бир топ нукура элдик аспаптарды калыбына келтирген уста улуу өнөрдү аздектеп баалап, улуттук маданияттын келечеги үчүн 35 жылдан бери Ополтоодо эмгек жасап келет. Нурлан ага абалкы үйлөмө элдик музыкалык аспаптардын баарын жасайт. Бул өнөрүн убагында устаттарынан үйрөнсө, азыр шакирт таптап, билгенин үйрөтүп жатат. Кызыктым, үйрөндүм, изилдедим дегендей, ошентип акырындан калыбына келтирип атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошол калыбына келтирүү иштери жүрүп атат. Сыбызгы, чоор сыяктуу аспаптар дагы ошондой өзүнүн турмуштарында орун алып атат. Сыбызгы бүгүнкү күндө дагы да өнүгүп атат, өсүп атат. Жаш усталар бар, менин шакирттерим пайда болду. Аларга үйрөтүп атам. Алар өздөрүнүн сунушун, өздөрүнүн бир жаңылыгын киргизип атышат бул аспаптарга. Каарманыбыз аспаптарды жасоодо жергиликтүү материалдарды колдонот. Чопо чоор үчүн топурак жаллабат менен кара кеченин тоосунан алынса, шилби, асамуса, бадал колдонулат. Нурлан Нышанов өзү да темир, жыгач ооз комузду мыкты кагат. Чоорду сыбызгыны тартат. Комузда күү чертип күү чыгарат. Композитордун концерттик ишмердиги бар. Манас улуттук театрында Уран салттуу музыкалык ансамблинин жетекчиси. Ошондуктан учурда устачылыкка толугу менен кирүүгө шарт жок болуп жатканын айтты. Нургүл Жумабекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.